Рахмат. Енді демилгечиге эмне муктаждык бул ала качууну жөн эле тиги адам урдоого алмаштырып койгон. Бул өмүр бою бул ала качуу деп биздин терминде сиңип калган нерсе бул. Эгерде криминализация кылыш же декриминализация кылыш болсо, анда санкцияны өзгөрткүлө, көбөйткүлө, же азайткыла. Ала качууну деген сөздү эле өзгөртүп коюшка эмне муктаждык? Элмир Ракевич, бул жерде эң токтот убакытты, постоянно аласыз мен убакытты мына айтыштым. Элмир Ракевич, бул жерде эң биринчи максат терминдерди бири-бирине дал келиштирүү. Мисалы үчүн, ушул эле 175-чи берененин орусча тилинде похищение человека с целью вступления в брак деп турат, а кыргызчасында никеге туруу максатында ала качуу деп турат да. Экөөнү бир термин кылып, бири-бирине дал келиштирүү максаты. Илим туура эмес ал. Неме прокурор же болсо зампар расследование жооп берип коюңузчу сураныч. Саламатсыздар, депутаттар, бул жерде ал эки берене бизде кылмыш жаза кодексинде адам урдоо деген берене бар. Өзүңүздөр баарын аны жакшы билесиздер. А бул берене, бул башка главага тиешеси бар да, анткени адам урдоодо анын максаты, адам урдаган адамдын максаты материалдык жактан пайда көрүү, шантаж кылуу, коркутуу максатын көздөйт. А бул кылмыш биздин салтка өзгөчөлөнгөн беренелердин бири. Бул никеге туруу максатында ала качуу. Умысылы, ою, максаты үй бүлө курам деп ойлойт, бирок ал тиги кыздын эркине каршы болгон үчүн мамлекет аны кылмыш деп эсептейбиз дагы, жоопко тартабыз. Бул жерде болгону гана кыргызча которгон сөздү алмаштырылып жатат да. Кыргыздын сөзү эч качан дословный перевод болбойт, анткени ал маанисине, маңызына жараша которулуш керек. Похищение деген бизде ала никеге туруу максатында урдабайт да, алып качат. Эгер кыргыздын тили бул өзүнүн эле баягы кыргыздын эле болгон которуу сөзү эле. А орусчасында жазылып турат: похищение целью вступления в брак. Эч кандай, если башка жак адамдарга, башкаларга жакпаса, орусча вариантта ушундай эле турат. Бул жерде баягы квалификация кылганда умысылын аныкташ үчүн ошондой деп которулган. Кыргыздын эле нак нукура сөзүнөн эле которулган. Рахмат. Урматтуу Сизчи, жолдош генерал, сиз дагы жооп берип коюңузчу. Саламатсыздар, Элмир Ракевич, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен да баш прокурордун орун басары айткандана кошулам. Адам урдоо деген бул негизи мотив башка болот да, умысыл башка болот. Ар бир эле кылмыш деген өзүнүн умысылдан билинет чыгат да. Состав преступления деген. Рахмат. Ар бир кылмышкерди умысылы менен карайт. Максаты да эмне? Ошондуктан ала качуу деген менен кыргызча айтканда урдоо дегендин түшүнүгү ар башка. Бул өмүр бою кылмыш жаза кодексинде, кылмыш кодексине ала качуу деп жазылып келген. Бул бир сөздү өзгөртүп жазылган. Мен муктаждык эмне деп эле билгим келет да, же бирөө суранып атабы, бул жөн эле турат. Мен түшүнөм, эгер санкциясын өзгөртсө, кылмыш жаза жоопкерчилигин өзгөртсө. Сиз азыр эки нерсени мисал кылдыңыз. Ал жерде эгерде ошондой болуп аткан болсо, анда жазыңыз жаңы закон, санкциясын өзгөртүп коелу. Кылмыш жазаны 7 жыл эмес 15 жыл кылып коелу. 20 жыл кылайлы, 40 жыл кылайлы. Өзүбүздүн термин бар, ала качуу деген. Аны өзгөртүү эмне муктаждык? Элмир Ракевич, баарыбыз юристпиз да. Уголовный кодексте азыр зам генеральный прокурор айткандай салт болбош керек. Уголовный терминологияда салт деген сөз таптакыр колдонулбаш керек. Сот болобу, прокурор болобу, күнөө коюп атканда, соттоп атканда салтка таянып эч качан чечим чыгарбаш керек. Орусчасы менен кыргызчасы бир мааниде болуш керек. Андай болсо орусчасын өзгөртөлү анда. Ала качуу деген таптакыр башкача которулат. Сиз өзүңүз туура айттыңыз, Элмир Ракевич. Анда орусчасын өзгөртүп кой анда. Зачем кыргызчасына тиесиңер анда? Кыргызчасын которгондо таптакыр ала качуу дегендин мааниси жоголуп кетип атат. Адам урдоо менен ала качуу деген экөө эки башка маани болуп атат. Жок, сиз юристсиз түшүнүп атам, булардын отчетуна, статистикасы өлөт. Силер ойлоп атасыңарбы, главасы башка булардын юристтер. Бул кылмыш кайсы главага кирет, бул кылмыш кайсы главага кирет дегенди билбейсиңер силер. Азыр бүт Кыргызстандын статистикасы өлөт ушу менен. Похищение человека менен кетет. Бул статьянын жалпы аты
похищение человека с целью вступления в брак дейт. Ушунун умысылы башка. Сиз туура айтасыз. 165-ші берененен похищение человека деген умысылы башка. Но с целью вступления в брак деген мунун умысылы башка. Ошол экөөнү дал келтириш керек болуп атат. Кандай дал келип атат? Бул дал келген жок, бул тетирек этип атпайбы? Орусча кантип отурулат? Мен мейли, мен сиз менен спорт этпейм, коллегамсыз, бирок мен буну колдобойм, бул уят нерсе. Бир сөздү алмаштырып, мыйзам жазганда мен айттым, санкциясын өзгөртөйлү, күчөтөйлү, жазатайлы. Мен бул нерсе каршымын. Мага уят, мен буга добуш берсемчи, Аллага шү деп. Же бирөөлөр суранып атабы ушу сөздү эле алмаштырып бер. Мыйзамда окусам бир эле сөздү алмаштырат экенбиз. Максат эмне? Эмне муктаждык бар бизде? Жок кандай муктаждык. Бул жерде максат Элмирза Ракиевич. Жок, максатты көрбөй айтам, муктаждык көрбөй айтам. Мен мейли, сен менен спорт этпейм, биз юристпиз деп айттың. Мен сендей эле юристмин мен. Рахмат, ыраазымын. Мен буга каршы добуш берем. Мен буну колдой албайм. Экономикалык суроого киргишкеним жок. Башка силер билген юридикалык жактарга кирген жок. Мен өмүр бою ушу кыз ала качуу менен тергелип келаткан статьяны айттым. Рахмат жок.